Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар бейтапканасы. Мында 250-ге жакын адам дарыланууда. Рентгенден кийин двусторонняя пневмония чыкты. Мякта врачтар, байкуштар иштеп жүрүшөт. 2-3 адам эртеден кечкеч. Буларды карап боорун көрүсүң да, ошон үчүн өзүңдү сактан келбесе да врачтарды ойлош керексиң да, мисалы үчүн. Бейтаптардын өмүрү үчүн күнү түнү күрөшүп жаткан дарыгерлердин бири Марина Давлетбаева. Айым 2,5 айдан бери бул мекемеден чыга элек. Апам да бар, 83 жашта, ал күнүгө чалат. Ыйлап, кызым кандайсыңбы, ооруган жоксуңбу? Биз да балдарыбызды сагындык. Алар менен видео связь менен сүйлөшөбүз. Алар да сагынды бизди. Бирок алар деле түшүнүп атат. Ушундай кырдаалда биз азыр иштешибиз керек, анан биздин өлкөбүзгө жардам беришибиз керек да. Анткени өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатат, дейт Марина Давлетбаева. Бейтаптарыбыз көбөйүп атат да, оор акыбалда келип атат. Ошон үчүн эми ковидти жеңип деле анан үйүбүзгө барабыз го, үйлөрүбүзгө. Намыс үчүн иштеп атабыз. Анан бейтапты эртең менен киргенде ал кыйналып жатса, кислород алып атса, анан ушундай паника болуп атса, аны карап анан үйгө кантип биз кетип калабыз. Улуттук арнамыз жана атуулдук арыйет Марина Давлетбаевага үйүнө кетип калууга жол бербей жатат. Айым күн сайын өмүрүнө коркунуч жаралганына карабай, бейтаптардын жанында. Өзүбүз деле батырбыз деп сезбейбиз, бирок мындай абдан сүйүнөбүз. Биздин оор акыбалда бейтап келсе, анан эртеси күнү сүйүнүп, отуруп, тамак ичип калса, анан бизге күлүп, рахмат деп калса эле, бизге ошол эле керек да. Анан эч кандай награда деле күтпөйбүз. Дарыгерлердин ак эмгегинин натыйжасында куткарылган адамдык өмүрлөр. Но у нее было состояние очень тяжелое, но сейчас все отлично. Красавица наша завтра домой пойдет, да? Үйлесүнө уже все хорошо. Марина Давлетбаевадай дарыгерлер кыргыз медицинасынын сыймыгы.